Шаардын аймагындагы жашыл өсүмдүктөр көрктөндүрүү милдетинен тышкары санитардык гигиеналык жактан мааниси чоң. Абаны чаң менен газдан сактайт. Шаардагы жол кыймылынан пайда болгон чаң менен түтүн газдардын 60–70%ын бак дарактарга жана бадалдарга сиңип калат. Чаңдын айрым бөлүгү бактын жалбырактарына, бутактарына жана сөңгөктөрүнө чогулуп, жан жаагандан кийин суу болуп жерге агып түшөт. Белгилей кетчү нерсе, жашылданган аймакта ачык шаар тилкесине караганда чаңдын көлөмү 2–3 эсеге көп болот. Жашыл өсүмдүктөр өндүрүш жайлары чыгарган зыяндуу газдардан сактайт. Өзгөчө мында карагай, мажүрүм-тал теректердин мааниси чоң. Бак дарактардын шамалдан сактоо функциясы, ыңгайсыздыкты жараткан катуу шамалдан алдын алуу үчүн шаарга бак дарактар зарыл. Бул үчүн кеминде 10 чакты дарак катары менен отургузулуп, аралыгы 20–30 метрден кем болбошу керек. Фитонициддик коргоо. Көпчүлүк өсүмдүктөр көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн фитоницидтерди бөлүп чыгарат. Алар адамдын ден соолугу үчүн кооптуу болгон бактерияларды өлтүрөт. Буга байланыштуу шаардын сейил бактарындагы абанын курамында зыян заттарынын көлөмү 200 эсеге аз. Климатка болгон таасири. Жашыл өсүмдүктөр катуу ысыкта абаны салкындатат. Шаардагы ачык аймактарга караганда бактын алдындагы температура 2–3 градуска төмөн болот. Мындан тышкары, шаардагы радиациялык абалды турукташтырат. Маселен, шаардын борборундагы радиация күн ысыганда жогору болсо, жашыл бактардын таасири менен ал 7 эсеге азаят. Жашыл өсүмдүктөр абага ынымдуулукту бөлүп чыгарат. Мисалы үчүн, бир эле жыгач ысык маалда 0,6 тонна суу чыгарат. Сейил бактардан чыккан ынымдуулук 600 метр аралыктагы ачык абага тарап, күндүн катаал нурларын жумшартат. Жашыл өсүмдүктөр абадагы шамал агымдарды түзүүгө жардам берип, керек болсо жол кыймылындагы ызы чуунун таасирин азайтат.